сынабы менин сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн силер менен аралыктан окутуу сабагыбызды баштасак. Дене тарбия сабагын өтөбүз бүгүн. Дене тарбия сабагын баштарынасында маанайыбызды көтөрүп алсак. Маанайыбызды көтөрүш үчүн алгач гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасап алалы. Балдар, гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасап, маанайыбызды көтөрүп алдык, балдар. Биз бүгүн силер менен дене тарбия сабагынан көз таңмай оюну менен таанышабыз, балдар. Көз таңмай оюну Кыргыздын улуттук оюндарына кирет экен, балдар. Кыргыздын көптөгөн улуттук оюндары бар экен, Бул көз таңмай оюну балдардын аң сезимин өстүрөт экен, угуусун, билүүсүн өстүрөт экен, ошондой эле тактыкка дагы тарбиялайт экен, балдар. Бул көз таңмай оюнун 3 кишиден 15 кишиге чейин ойносо болот экен. Ойнолуучу жери үйдүн ичи, ошондой эле үйдүн сыртында дагы ойного болот экен. Көз таңмай оюнун, балдар, колдонулуучу буюму бул жолго экен. Оюндун шарты кандай, балдар? Алгач көз таңылат дагы, ошол таңылган адам, көзү таңылган адам айланасындагы адамдарды кармаганга аракет кылыш керек экен. Адамдын көзү таңылгандан кийин, ошол баланын көзү таңылгандан кийин айланадагы ошол үндөр аркылуу жанындагы адамдарды же таппай бараса, жанындагы адамдар кол чаап туруп белги берсе болот экен. Жолуктап алабыз дагы, балдар, көзүбүздү таңабыз. Көзүбүздү таңгандан кийин, балдар, ошол айланадагы адамдарды өзүбүздүн угуу, билүү сезимибиз менен айланадагы адамдарды тапканга аракет кылат экенбиз. Кананда, балдар, баарыбыз чогуу ойногонго киришебиз. Жанымда дайым достор, күтүлбөс байрам кылып, күткө күлкү кошкон. Балдар, спорт бул ден соолук булагы дегендей, дене тарбия сабагы биздин ден соолугубузга абдан пайдалуу экен. Көз таңмай оюнун сыртта, үйдүн ичинде да ойноп көрдүңөр, балдар. Силерге оюн жактыбы? Жакса, азаматсыңар. Бул шаарлар силерге. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.